Салам менин кичинекей досторум. Кандай жүрөсүңөр, жакшыбы? Мени күтүп калдыңар окшойт, Силерге бүгүн акылдуу бака деген кызыктуу жомокту айтып беремин. Бар экен, жок экен. Бир кезде абдан тентек, тыпылдак, чыпылдак деген эки бала чычкан жашаган экен. Алар эртеден кечке ойношсо дагы түк чарчаганды билишчү эмес экен. Апасы тамакка чакырганда кичинекей эки чычкан жарыша чуркап келишип, чукулдашып, кыткылыкташып күлүшүп, ошондо да тынч отурушпай, тамактан ичип жатканда сүйлөшпөй, тынч отуруп ичиш керек деп, апасы акылын айтып, араң дегенде тамагын жешчү экен. Ушул сөздөн кийин эки чычкан тил алып, бир азга тынчтанып сүйлөбөй калышат да, анан кайра эле башташат. Ооба, алар ушундай тентектер эле. Күндөрдүн бир күнүндө мындай окуя болду. Чыйкылдак чоң жолдон таап алган жүгөрүсүн сүйрөп келе жатса, тызылдап чуркаган тыпылдак чыйкылдактын жанынан кыйкырган бойдон өтүп кетет. Аны көргөн карындашы эч нерсеге түшүнө бербей колундагы жүгөрүсүн таштай коюп, тыпылдактын артынан безип жөнөйт. Экөө бактын аркасына келип, жашынып калышат. Алар акырын баштарын чыгарып карышса, чоң жөргөмүш тарбалаңдап келе жатыптыр. Чыйкылдак акырын шыбырап, "Бул жөргөмүшкө эмне болгон, ия?" дейт. Тететиги эски бактын оңлугундагы жөргөмүштүн желесин чоң таяк менен соккулап жатсам, кайдан жайдан экенин билбейм, ушул чоң жөргөмүш чыга калса болобу, деди денеси калчылдаган тыпылдак. Анан деди. Анан мен коркуп кетип, бакырып качып жөнөдүм. Аңгыча сен дагы чаркыраган бойдон менин артымдан качып калдың. Болгон ушул, деп жооп берди тыпылдак. Карачы тыпылдак, жөргөмүш бизди издеп жатат. Ой, таппай жатат, ооба. Мына сага кайра бурулуп, үйүн көздөй жөнөдү. Чыйкылдак, жүрүчү мени менен. Ушул жөргөмүштүн желесин дагы соккулайбыз. Экөөбүз бирге болсок, ал бизден коркот, деди тыпылдап жүрөктөнүп. Жок, башка бирөөлөргө жамандык кыла албайм. Жөргөмүштүн желеси анын үйү. А сен байкуш караган жөргөмүштүн үйүн талкалап салдың. Сен ташбоор экенсиң. Болду. Мен сени менен сүйлөшпөйм, деп кесе айтты чыйпылдак. Чуйтуп кетип бараткан чыйпылдактын басканын кыйшалаңдап туурап, анын аркасынан калбай келе берди. Бир кезде карындашы тез басып, өзүнүн жүгөрүсүнө келип токтоду. Ээрчип келген тыпылдак табылганын көрө коюп, "Оо, сен бул жүгөрүнү кайдан тапкансың, ия? Берчи ооз тийип көрөйүн." "Жок, бербеймин. Мен бул жүгөрүнү тетиги чоң жолдон таап, эптеп сүйрөп келген болчумун." "Чыйкылдак, берчи, жеп көрөйүн. Сен жакшысың да", деп эркелеп сурады. Болуп турчу эми. Бир эле жол жегин, макулбу? Мына, ме. Тыпылдак жүгөрүн шаша-буша жей баштады. Болду, баарын жеп салдың, деп чыйылдады жүгөрүсүн талашып баягы чыйкылдак. Ошондо тыпылдак жегенин токтотуп, "Эмне түртүп жатасың мени? Эмне түртүп атасың? Өткөндө мен деле сага чемичкемден беришпедим беле?" Бул сөз дугары менен чыйкылдак дароо жоошуй түштү. "Болуп турчу. 1, 2, 3 жолу. Мейли, 3 жолу тиштеп жегин, макулбу? Тиштей бергин." Тыпылдак жүгөрүнү кайрадан жеп кирди. Болду. Чыйкылдак тыпылдактын колунан тарткылады. Акыры ал жетпей калган соң, "Сугалак, судан балык кубалап, балыгына жете албай, башын ташка койгулап", деп жиберди чыйкылдак чырылдап. Мына ошондо тыпылдак ордунан тура калып, "Мен сага сугалакмынбы?" "Ооба, сен сугалаксың", деп жооп берди баягы чыйкылдак.
Азыр сага сугалакты көрсөтөм деп тигини кубалап жөнөдү. Кийин алар куушуп кеткен боюнча бир топко көрүнбөй калышты. Ошол учурда алыс эмес жактан буту төкөр кичинекей бака ырдап келе жаткан. Зыяным жок эч кимге, тостогой көз бакканмын, кооз гүлдөргө суктанып, кубанып мен бассамын. Бакканмын. Анын ырын угушкан эки сулуу калдыркан көпөлөк улам көкөлөп учуп жыргап алышкан. Бака жерде жаткан жүгөрүнү көрүп ырын тык токтотту. Ой, чоң жүгөрү го, вак. Муну ким таштап кеткен бул жака? Куак. Ал эки жакын карады. Анан дал ошол учурда кубалашып келе жаткан эки чычкан баканы көрүп чочуп кетишти. Мына, эми бирөөсү жетпей жаткансып, экинчиси келгенин көр. Кет бул жактан, кет. Алар түрткүлөп баканы кубалашты. Бака болсо тостоюп тигилерди карап. Ой, достор, жомогумду ушул жерден токтото турайын. Анткени уктаганга убакыт келген турбайбы? Кана, силер кеч калбай уктай бергиле. Ал эми бул окуя кандай болорун эртең айтып беремин, макулбу? Бейпилтин, достор.